Бирок чын-чынына келгенде кээ бир убакыттарда адамгерчиликтин мындай эң төмөн пас нерсеси бул эмне экен? Бирөөнүн жашоосуна кол салуу. Бул адамдын ушундай бир илим деңгээлинин, ошонун акыл деңгээлинин, ошонун мындай айтканда жашоодо мындай эң бир мындай айтканда кандай десем, ошонун ички дүйнөсүнүн балиттигин билгизген амал бул бири-бирине жаман көрсөтүп бузуу бул. Адамдын ички дүйнөсү эмне кайнап турганын белгилүү болуп турган нерсе да. Көрө албастык бардыр балким. Субхана, же болбосо мындай айтканда чисто мындай көрө албастыгына жаман нерсе бар да, баягы мындай ушундан бир ошонун жакшы көргөн нерсесин, кылып аткан жакшы нерсесин мындай жүрөгүндө субханалла мындай эмне кылат десе, кылып да калат го, мындай эмне үчүн мындай эле бар, эмне үчүн мен боло албайм. Туурабы? Мына ушул нерсе адамдардын жашоосун ушундай нерсе менен адам жашоосун бузса, демек ал адамдын эң балити деген сөз. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким? Алла нурун аля нур деп Кур'анда нур болуп, пайгамбар нур болуп, Кур'анда анын үстүнө түшкөн нур кылып атсаң, эми пайгамбар нур болгон болсо, балит аны жана кантип турмак эле, туурабы? Ошонун себебинен эртеңки күндө пайгамбарыбыздын шапааты ага болбойт.